Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Беспересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Москвада чактүштө кыргызстандыкка ок чыгарып $100,000 уурдап кеткен. Москвада кыргызстандык жаранга кол салуу жасалганын 112 телеграм каналы билдирди. Окуя 28 ноябрда Литва бульварында болгон. Кыргызстандыкка кол салуу болгон. Ага 2 жолу ок жеп жана $100,000 салынган баштыгын алып кетишкен. Алар Сары Поло үлгүсүндөгү унаа менен качып кетишкен. Жабырлануучу милицияга кайрылып, уурдалган акчанын иштеп тапканын түшүндүргөн. Учурда кылмышка шектүүлөр изделүүдө. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстан чет өлкөгө канча алтын сатты? Сентябрга карата маалымат. Кыргызстан сентябрь айында 4 килограмм алтын сатты. Анын баары Бириккен Араб Эмирлигине экспорттолгон. Бул туурасында Улуттук статистика комитетинин маалыматына камтылган. Январдан июль айына чейин 64 килограмм 441,2 грамм алтын баш аягы $609,6 миң сатылган. Мунун баары Туркия алган. Деген менен кээ бир айларда такыр эле экспорттолгон эмес. Августта Бириккен Араб Эмирлигине 999 грамм сатылган. Жалпысынан январдан сентябрга чейин чет өлкөгө 69 килограмм 439,8 грамм алтын чыгарылган. Баасы $900,000 ашат. Белгилей кетсек, өткөн жылдын ушул эле мезгилинде 22,2 тонна баалуу металл $1,3 миллиард сатылган. Бирок былтыр биринчи жарым жылдыкта баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы аркылуу сатканын эске алуу керек. Мындан сырткары Улуттук банк жакында эле 2021 жылдын башында дээрлик 20 тонна алтын сатканын жарыялаган. Статком ачык жарыялаган маалыматтарга ылайык 2018 жылдан бери сатып алып жаткан өлкөлөрдүн катарына быйыл БАИ биринчи ирет кошулду. Булак Спутник KG. Журналистке кол салуу. Милиция экинчи шектүүнү кармады. Бишкекте Супер ТВнын кабарчысы Бектурсун Жоробековду уртукмок алып тоноп кеткен экинчи шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык 27 октябрь күнү журналист белгисиз адамдарга карата чара көрүү өтүнүшү менен милицияга кайрылган. Анда 26 октябрда саат 23:00 чамасында Борбор каланын көчөлөрүнүн биринде белгисиз адамдар ага физикалык күч колдонуп 10,000 сомдук Samsung Galaxy J2 уюлдук телефонун жана 3,500 сом өлчөмүндөгү накталай акчасы бар капчыгын тартып алып, белгисиз тарапка качып кетишкенин айткан. Аталган факты Ленин райондук ички иштер башкармалыгында катталып, тоноо менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 22 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ленин райондук сотунун чечимине ылайык шектүү 18 декабрга чейин СИЗО 1ге камалды. Белгилей кетсек, буга чейин журналистти уртукмокко алууга шектелип бир жаран кармалган. Маалымат үчүн 26 октябрда журналист Жоробеков белгисиз адамдар тарабынан сабалганы маалым болгон. Булак Супер KG. Путин Токаевга Өзбекстан менен бирге союз түзүүнү сунуштады. Максаты: президенттер Касым-Жомарт Токаев менен Владимир Путин Кремлдеги жолугушууда Россия, Казакстан жана Өзбекстанда 3 тараптуу газ союзун түзүүнү талкуулады. Бул туурасында Казакстандын мамлекет башчысынын маалымат катчысы Руслан Желдибай билдиргенин РИА Новости жазды. Кече Токаев РФтин премьер-министри Михаил Мишустин менен жолугуп, 3 тараптуу биримдик түзүү жөнүндө маселени кароого даярдыгын айткан. Бүгүн Владимир Владимирович ушул сыяктуу союз түзүү керектигин жана ал тууралуу Өзбекстандын президентине телефон чалууга камынып жатканын билдирди. Бизге дагы бул теманы түшүнүү шарт. Кандай болбосун, бир макулдашууга келишибиз керек. Биз даярбыз деп эле айта алам. Эмнеге болбосун, деди Токаев. Желдибайдын айтымында 3 тараптуу газ союзун түзүүнүн максаты Россиялык газды Казакстанга жана Өзбекстанга жеткирүү иштерин координациялоо, Казакстан менен Россиянын президенттери бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен 3 өлкөнүн эксперттеринин катышуусунда ийне жибине чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек. Булак Спутник KG.
Global Times НАТОнун жону жукарып, Киевге курал жөнөтүүнү азайтат. НАТОнун европалык мүчөлөрү экономикалык каачылыктан улам Украинага курал жарак жөнөтүүнү азайтат. Бул тууралуу Кытайдын Global Times мамлекеттик гезитиндеги макалада айтылат. Анда Евро биримдик өлкөлөрү Украина кризисинен бир топ жапа чеккени, бул электр энергиясынын кымбатташы менен инфляциянын өсүшүнөн улам экени белгиленген. Мындан улам Киевти колдоо барган сайын азаюуда. Натыйжада Украинага НАТО тарабынан көрсөтүлгөн жардам кескин азая турганы айдан ачык. Таптакыр токтоп калбайт, символикалык түрдө бирин серин келип турат деп айтылат макалада. Гезит Йенс Столтенберг башында турган альянстын расмий өкүлдөрү жакында кысымга туш болорун болголоду. Башкы катчы Украинаны камсыздоону улантууга чакырды. Бирок экономикалык абалын эске алсак, бул колдон келгис ишке айланат. Мындай жардам албетте туруктуу боло албайт деген Кытайдын социалдык илимдер академиясынын илимий кызматкери Лю Сян. Ал арада АКШ менен Европанын ортосундагы ажырым барган сайын көбүрөөк байкала баштаганы белгиленди. Европа мамлекеттери АКШнын энерго ресурстарды кымбат сатып жатканына нааразы. Ал эми Вашингтондун инфляцияны төмөндөтүү тууралуу кабыл алган мыйзамы алардын кызыкчылыгына каршы келип калды. Айрым саясатчылар АКШ Украинадагы жаңжал аркылуу Россия менен Европаны алсыздандырып, континенттин Вашингтондон көз карандылыгын күчөтүүнү көздөп жатканын түшүндү деген авторлар. Москва 24 февралдан тарта Украинада аскердик операция жүргүзүп келет. Өлкө президенти Владимир Путин анын негизги максаты Донбассты бошотуу жана Россиянын коопсуздугун кепилдей турчу шарттарды түзүү экенин айткан. Ал арада батыш мамлекеттери Москвага санкциялык кысымын баштап, бирок мунайдын кымбатташы менен инфляциянын болуп көрбөгөндөй өсүшүнө тушугуп, өздөрү жабыр тартты. РФ президенти Владимир Путин Россияны алсыратуу жана ооздуктоо саясаты батыштын узак мөөнөттүү стратегиясы экенин, бирок антироссиялык рестрикциялар дүйнөлүк экономикага катуу сокку урганын айтып келет. Ага карабастан Россиянын финансылык стабилдүүлүгүнө доо кетирүүгө мүмкүн болгон жок. Ал эми Европанын ушул тапта жарга такалып турган кези. Булак Спутник Кежи.